Жаратылыш газынын салтанаттуу ишке киргизилиши. Бул окуяны Көкжар конушунун тургундары чыдамсыздык менен күтүшкөн. Наргиза Токтосун кызы да кубанычын жашырбайт. Алардын үй бүлөсү биринчилерден болуп үйүнө газ киргизген. Көгүлтүр отун бул жылуулук жана жайлуулук дейт кожойке. Мурда болсо свет жокто, газ баллонду колдончу элек. Азыр Кудайга шүгүр бүгүн газды кошуп атат. Эми ар дайым газ болот деп сүйүнүчтө атабыз. Мурда газ баллон болгондо особенно конок чакырарды внезапно төгөнүп калчу эле, ошонусу жаман жагдай бар болчу. Эми буюрса газ келди, природный ошону колдонобуз. Көкжар конушунда жалпысынан 7,5 миңден ашык адам жашайт. Алар көгүлтүр отунду колдонуу жашоону жеңилдетип гана тим болбостон, акчаны да үнөмдөй турганына толук ишенишет. Аянты 80 чарчы метр болгон үйдү жылытуу үчүн айына 3700 киловатт-саат электр энергиясы сарпталат. Бул керектөөчүгө айына 7019 сомду түзөт. Ушундай эле жайды жылытуу үчүн көгүлтүр отундун керектөөсү айына 336 метр кубту түзөт. Мындай көлөмдөгү жаратылыш газы 6041 сомду түзөт. Баанын айырмасы айына 978 сом болот. Аталган конушту жаратылыш газы менен камсыз кылуу үчүн газды көзөмөлдөөчү жаңы пункт курулуп, ишке берилди. Жумуштар күбөлөндүрүлгөн материалдарды колдонуу менен ишке ашып, атайын норма жана стандарттардын бардык талаптарына жооп берет. Каржылык жагын Газпром компаниясы бүт өзүнүн мойнуна алды, өздөрү жасашты, финансы жагынан. Биз болсо баягы проект үчүн чыгышып, көрсөтүү эле бердик. Кайсы жерге кандай кириш керек, канча үй бүлө, канча көчө, канча конуш, калган каржылык жагын өздөрүнүн мойнуна алып өздөрү кылышты. Бул калктуу конушту газдаштыруу иштери үстүбүздөгү жылдын июль айында башталып, Газпром Кыргызстандын инвестициялык программасынын алкагында ишке ашты. Акыркы 7 жылдын ичинде өлкө боюнча 1000 чакырымдан ашык газ түтүктөрү курулуп, 40 конушка жаратылыш газы берилген. Долбоор боюнча бул конушка жалпы узундугу дээрлик 64 чакырымды түзгөн газ өткөргүчтөр курулду. Бул конушта 2800дөн ашык турак жай бар. Жалпы жонунан 7500дөн ашык тургун жашайт. Мындагы газдаштыруу иштери ушул жылдын июль айында башталган. Биз долбоорду 2022 жылдын апрель-май айларында аяктамакпыз. Бирок пайдаланууга берүү мөөнөтүн кыскартып, Көкжардагы биринчи участокто газды кардарларга бердик. Бул жерде 3 участок бар. Жылдын аягына дагы бир тилкеде газдаштыруу иштери бүтөт. Ал эми Көкжардын үстүңкү бөлүгүнө газ берүү келерки жылдын январь-февраль айларына туш келет. Бүгүнкү күндө өлкөнүн 36% жаратылыш газ менен камсыз болгон. Биздин стратегиялык тапшырмабызда газдаштырууну 2030 жылга чейин 60%га чыгаруу планы бар. Кыргызстанда жаратылыш газынын баасы башка импорттоочу өлкөлөргө салыштырмалуу арзан. Бул өз кезегинде арзан сатып алуу баасына жана тейлөө, коопсуз иштетүү жана камсыз кылуу сыяктуу төмөн эксплуатациялык чыгымдардын арты менен мүмкүн болгон. Мерим Дүйшөналиева, Турар Анарбеков, Пирамида.